биздин бүгүнкү талкууга койгон маселебиз орчундуу. Кыргызстанда акыркы айларда психикалык жактан жабыркаган адамдардын саны өсүүдө. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан Ош шаарында өткөн тегерек столдо маалым болду. Иш-чара учурда улутту көйгөй жараткан калкты психологиялык оорудан сактоого багытталып, көйгөйдү чечүү жолдору талкууланды. Тегерек стол жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, бейөкмөт уюмдар, серепчилер, дарыгерлер, психологдордун катышуусунда өттү. Сегодня в городе Ош проводится... Бүгүн Ош шаарында калкты психологиялык оорудан сактоо үчүн атайын программаны талкууга алуу үчүн тегерек стол уюштуруп жатабыз. Бүгүнкү иш-чарада негизинен көйгөй жана аны чечүүнүн жолдору тууралуу маселени карайбыз. Психологиялык жабыр тарткандардын көпчүлүгү өспүрүм курактагылар жана жаш өтүп калган адамдар. Билим берүү министрлигинин берген маалыматында 3 айдын ичинде 31 бала өз жанын кыйган. Бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун бирден бир баягы рекомендациясынын бирден бир сунуштарында ушундай өзгөчө кырдаалдар убакта жана эле ушул өнүгүү процессинде психикалык ден соолукка өтө көңүл бурушубуз керек. Себеби ал психикалык ден соолук биздин жашоо турмушубузда, биздин келечегибизде чоң баягы ролду ойнойт да. Учурда өлкөбүздө психологиялык дарт менен жабыркагандардын саны так эмес. Адистердин айтымында мунун негизги себеби ооруларды каттоо боюнча атайын программанын жоктугу. Мындан сырткары талкууланган программа ишке ашса, алардын санын тактоо жана дарылоо үчүн дарыгерлердин жумушу жеңилдейт. Ошо ооруларды алдыга алыш үчүн эң биринчиден бул коомчулукка дагы, мамлекетке дагы билим керек да. Ошо психикалык саламаттык кандай таасирден бузулушу мүмкүн. Эң биринчиден бул билим. Экинчиден бул адамды зордук зомбулуктан сакташ керек, ар түрлүү. Үчүнчүдөн башка социалдык проблемаларды чечиш керек. Бул жакырчылык, миграция, ошондой эмелер баары психикалык саламатка чоң залака түшүрөт да. Программа алгач ирет Ош шаарында талкууланды. Андан соң Жалал Абад, Баткен областарында уланат. Аягында Борбор калабыз Бишкекте талкууга коюлуп, жыйынтыгы чыгарылат. Ошондо анын канчалык деңгээлде ишке ашырылышы маалым болот. Айгүмүш Зайырбек кызы, Бектеми Акылбек уулу, Ош Бирим жаңылыктары.